Тур да. Айбике, кандайсың? Жакшысыңбы? Колуң ооруп атабы? Бери жакын келсең, могу колу шишип кетиптир да, маякчы. Ушакта опухоль бар экен. Ошол опухольду удаление кылыш керек экен да. Страхован полисиңер жок, баары бир бирок силерди аякта кабыл албайт. Бул аябай дорогостоящий лечение деп айтты. Бүгүнкү сөзүндө айтты, 2 миллион только силердин операцияңар. 9 ай лечениеде отурушуңар керек. Бесперерывно деп айтты. Кыргыз элинин бул өзү Алмаз Айбикенин атасы болот. Өзү курьер болуп иштейт экен. Эми курьерден көп деле акча, зарплата аз да негизичи. Анан кичине ушу элден жардам сурайлы деп, көп түкүрсө көп болот деп, ушу кимдин колунан келген жардам берсе, ушу Айбикенин колун сактап калабыз деген оюбуз бар да. Ассалому алейкум экендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта ушу Айбикеге келгенбиз. Айбикенин өтө бир чоң ооруга кабылып калыптыр. Оорунун аты остеосаркома деген оору экен. Рак бир тур да. Айбике, кандайсың? Жакшысыңбы? Колуң ооруп атабы? Бери жакын келсең, могу колу шишип кетиптир да, маякчы. Ушакта опухоль бар экен. Ошол опухольду удаление кылыш керек экен да. Врачтар негизи муну канча күндө кылыш керек деди? Айтсаңыз, Канча күндө? Канча күндө алыш керек деди ошону? Муну убакытты коротпогула деп айтты. Бияктан биз больницага бардык. Биринчи биз муну эме деп ойлогонбуз да, ушиб деп ойлоп эле эмеге барганбыз, травмпунктка бардык, детский травмпунктка. Барсак эле травмпункттан айтышты, жок, это не наш, идите Святого Владимира деп айтышты. Анан макул деп Святого Владимирге барсак, 4-5 врач карап эле рентген снимаем. Жок, силер Дмитрий Морозовскийге баргыла, гражданствоңар жок, страхован полисиңер жок, баары бир бирок силерди аякта кабыл албайт. Бул аябай дорогостоящий лечение деп айтты. Анан эми биз деле ошо ойлонуп анан эми туугандардан выход издеп баштадык. Каякка барабыз, эмне кылабыз, башыбыз айланып, бизге бир ушундай удар болду да. Биз эми баягы жашынакай эле жүрдүк элек, ушинтип иштеп, эмгектенип эл катары. Үйгө келсек балдарыбыз аман эсен, самое главное, ой булар жакшы эле, баары жакшы деп, биз деле ошо күтүүсүздөн болду да бул нерсе. Анан туугандарыбыз чалып эле Дмитрий Рогачевка баргыла деп адресин жиберишти. Онкология, гематология клиникасы экен, детская. Онкология, гематология. Анан эмеге жазылдык, жанагы онкологуна жазылып, детский онкологко жазылып барып, көрүп эле сразу снимок көрүп эле остеосаркомага окшош экен, бирок мен азыр далилин айта албайм точно деп айтты. Айбике, жөн отурчу, пожалуйста. Анан болду. Анан деген эми точно далили жок деп туруп, биз КТ, анан контрастный эмеге тартышыбыз керек, компьютерный томографияга деп айтты. Анан курсагына чейин тартып көрүшүбүз керек, бала оору тарап кеткен жокпу, эмне кылган жок депчи. Анан эми макул деп аягында ошо мынтип айтты, гражданствоңар жок, баягы эле ошол вопросту поднимать этишти. Анан лечениясына 2 миллион кетет деди, биопсиясына, лечениясына 2 миллион кетет деп айткан болчу. Анан жанагы биопсиясына отдельно 160 000. Биопсия ошо материал, колунун кесип материалын алат экен, алып туруп ошо жакта полная картина көрүнөт экен да, что прям кандай кылып этаптарды жазып беришет экен да, леченияларды. Анан эми эмне кылабыз деп биопсияга тапшыралы деп, анан бүгүн ошо чалышты. Бул деген картина да, злокачественный опухоль. Силер убакытты коротпой, өзүңөрдүн өлкөңөргө барып дарылангыла. Анан мен айттым, эми 2 миллион деп айттыңар эле, 2 миллион деп туугандардан анда болуп элдер чогултуп атат акча, жардам берели деп атышат. Кто как может, кто как чем может, классташтарын, родительдерди подключились, биздин жумуштагылар, ошолордун баары кой жардам берели балага деп аябай жардам берип атышат. Анан эми
бүгүнкү сөзүндө айтты, 2 миллион только силердин операцияңар. 9 ай леченияда отурушуңар керек, беспрерывно деп айтты. Анан эми биз азыр ойлоп атабыз, реабилитацияга Кыргызстанга эле барып ошол жактан лечение кылалы деп. Эми элге ошентип кайрылалы деген деле оюбуз жок болчу, бирок башыңа түшсө деген, Кыргызстанда сөз бар го, башыңа түшсө байтал жүргө дегендей. Кыргыз эли негизи өзү Алмаз Айбикенин атасы болот, өзү курьер болуп иштейт экен. Эми курьерден көп деле акча, зарплата аз да негизичи. Анан кичине ушу элден жардам сурайлы деп, көп түкүрсө гүл болот деп, ушу кимдин колунан келген жардам берсе, ушу Айбикенин колун сактап калабыз деген оюбуз бар да. Ошон үчүн кыргыз элим ушул видеого кайдыгер карабай, ар бириңиздер мына азыр карточкаңызга кирип акча которуп, же болбосо эч кандай шартыңыз жок болсо, хотя бы ушу видео менен бөлүшүп, лайктан коюп, туугандарга жиберип койсоңуздар өтө көп жардам болот. Ошон үчүн Айбике негизи башында биякта врачтар дагы негизи Турцияга дагы айтышты да, Турциядан барып да операция кылдырабыз депчи. Может булар өздөрү Турцияга барып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн негизи бул врачтар айтыптыр 2 миллион, бирок 2 миллион жетпейт да, негизи самом делечи. Мындай эсептеп көрсөк, 4 миллионго чейин акча жетиши мүмкүн да. Эми 4 миллионду бул көп эле акча да. Ошон үчүн ушу элге кайрылып атканбыз, кимдин колунан келсе, кайдыгер карабай жардам бериштерин суранабыз. Дагы эмне кошуп кетесиз өзүңүз? Просто бул ошо эми азыр элден жардам сурап убагында биз реакция кылбасак, эртең колун кесип салса, биз өмүр бою багабыздын майып болуп калганын каалабайбыз. Элден жардам сурайбыз. Аны мындай нерсе адамдын башына келбесин, просто өмүр бою балам майып болуп калганын каалабайм. Мага жардам бериңиздер, биздин үй бүлөгө, менин кызым колун сактап калганга жардам бериңиздер. Биз деле ушундай убалга келип калабыз деген үмүт, мындай нерсе түшкө кирбеген нерсе, ушундай чалдыктык, бирок мындай эми жардам бергиле, буюрса жардам бергиле, колуңуздардан келсе, ошо башка сөзүм жок. Кудайым буюрса баары жакшы болот. Кыргыз элибиз кайдыгер карабайт, жардам беришет ар бирөөсү. Ошон үчүн Алла шыпасын берсин. Кудайым буюрса баары жакшы болот. Ошон үчүн көп ойлонмоңуздар. Так что баары жакшы болот. Реквизиттер боюнча айта кетесизби? Кайсы банктерге салат? Мисалы Кыргыз акчалардан болсо. Кыргызстан, если Кыргызстанда болсо М-банкка которушса болсо керек. М-банктан Бактыгүлтө деп чыгат. Ал эми Сбербанкта болсо Гүлмира Каракойчиевна деп чыгат. Ошо бизде ишеничиликтүү мамам менен кайнэжем. Ошолор бизге жардам берип, ошолор чогултуп беришет. Буюрса. Макул, Кыргыз элин уктуңуздар. Ушул карталарга астыда номерлерге жазып койдук. Ушул номерлерди фото бериңиздер. М-банк дагы бар Кыргызстандан. И Москвадан болсо Россия дергесинде Сбербанк бар. Ошол, аман болуңуздар анда.